Эми сабагыбыздын аягыбызда дагы бир эскертүү ала кетейин. Мына баарыбыз альхамдулилля Зулхиджа айынын босогосунда турабыз. Зулхиджа айы баарыбызга белгилүү болгондой мусулман айынын 12 айы да, хижри жыл санагы боюнча 12 ай. Анан ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүнүн шариятта өзүнчө артыкчылыгы бар. Бул күндөрү кылынган жакшы иш, амалдардын сооптору аябай чоң. Имам Бухари жана андан башка имамдар риваят кылган хадисте, Ибн Аббастын хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Ушул 10 күндүктө кылынган амалдын же болбосо 10 күндүктүн артыкчылыгы, Зулхиджа айынын 10 күнүнүн артыкчылыгы башка күндөргө караганда Аллах субхана таалага сүйкүмдүүрөөк дейт. Ошондо кээ бир сахабалар сурады: "О Аллах тааланын элчиси, бул Аллах тааланын жолунда жихад кылгандан да артыкпы?" деди да. Карасаңыз, суроону көрүңүздөрбү? Анткени бул сахабаларда бул жихад өтө чоң сооптуу, даңазалуу амал деп билишкен да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да. Мына ушул 10 күндүктө кылынган амал башка күндөргө караганда сообу чоң, Аллах субхана сүйкүмдүү. Анан алар дароо түшүндү да. Ошо башка күндөрү жихад кылсак дагы ошондон дагы артыгыраакпы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Ооба деди. Ошо жихадтан дагы артык деди. Бир гана дейт. Качан жихад тең болот дейт ушул 10 күндүктө кылган амалдарга. Эгерде дейт, бир адам дейт ошо жихадка өзү чыгып, жана мал мүлкү менен чыкса дейт да. Мындайча айтканда өзү да барып атат жихадка, мал мүлкүн да сараптап, жихадка барып, анан ошо жихадтан кайтпай калса дейт. Көрүңүзбү? Шахид кетип, мал мүлкү да ошого жумшалган, өзү да жанын берип, шейит кетсе, ошондо гана тең болот деп айтып атат да. Бул эмне дегенди билдирет? Бул 10 күндүктүн чоң шариаттагы орду бар экенин, ошол 10 күндүктүн ичинде кылынган жакшы иштердин сообунун артыкчылыгын билдирип атат да. Муну уккан ар бир мусулман адам ушул күндөрдү бекер кетирбей, ушул күндөрү жакшы сооптуу иштерди кылып калыш керек. Жанталаш керек. Керек болсо кээ бир алымдар айтат, ошол Зулхиджанын алгачкы 10 күндүгүнүн артыкчылыгы Рамазандын айынын акыркы 10 күндүгүнүн артыкчылыгынан жакшыраак дейт да. Бир гана кадыр түн эле болбосо дейт. Жалпы караганда ушул Зулхиджа айынын 10 күнүндө кылынган амал Рамазандын акыркы 10 күнүнө караганда жакшыраак, артыгыраак деп атат. Мына бардык мусулмандар Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө кандай жанталашып жакшы иштерди аткаранга аракет кылышат да. Ошондой эле аракетти мына ушул 10 күндүккө ар бир мусулман жумшаш керек. Ибадаттын бардык түрүнө. Альхамдулилля, азыр көптөгөн мусулмандарда ошо анча-мынча болсо дагы диний маалымат жетип, кичине болсо дагы илим тарай баштады. Ибадаттын түрлөрүн билип калышты. Мына ошол кандай ибадатты кылганга мүмкүнчүлүгү болгон болсо, дароо ошолорду аткарып, ушул күндөрү Аллах субхана таалага сыйынып, ушул кыска 10 күндүктү бекер өткөрүүдөн сактаныш керек да. Эң алгач ар бир мусулман парз ибадаттарына бекем болуш керек. 5 убакыт намазына бекем болуп, убактысында окуш керек, жакшынакай окуш керек. Мунун башка күндөргө караганда сообу артыгы менен берилет. Ошо парзга көңүл бурган болсо. Жана арам нерселерден тыйылыш керек. Башка күндөргө караганда арам нерселерден тыйылсак, ошонун сообу дагы артыгы менен берилет. Андан кийин парздан кийин нафил ибадаттар. Мына нафил намаздар, ашыкча. Ошону дагы окуганга көп аракет кылалы. Үйдө болобу, мечитте болобу. Канчалык Аллах субхана таала көп ибадат кылса, ошончо бизге сооп берилет. Ушул 10 күндүктүн ичинде кылынган, аткарылган нафил ибадаттар сообу башка күндөргө караганда мына артыгы менен берилип атат. Зикир кылалы, Аллах субхана тааланы мактап, урматтайлы. Имам Ахмад муснадына келгендей, Абдуллах ибн Умардын хадисинде айтылат, мына ошо 10 күндүк Аллах субхана таалага сүйкүмдүү күндөрдөн башка күндөргө салыштырмалуу. Мына ушул күндөрү тахлил айткыла дейт. Тахлил айткыла, ла илаха иллаллах. Тахмид айткыла, альхамдулилля деп айткыла, жана такбир айткыла, Аллаху акбар деп айткыла дейт да. Ошондуктан ошо Абдуллах ибн Умар деген сахаба менен Абу Хурайра бул унутулуп калган сүннөт да, муну эми чанда эле адам кылбаса, азыр кылган адам жок. Ушундай сүннөт болгон, булар ушу эки сахаба көчөлөргө, базарларга чыгып такбир айтышты да, үндөрүн чыгарып. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Анан аларды уккан элдер дагы аларда такбир айтышкан да. Хор менен эмес, бирок ар ким өзүнчө, бирок үндөрүн бекем чыгарышкан. Мына ушул күндөрү Аллах субхана тааланы көп-көп зикир кылып, улуктай турган күн да. Ошондуктан сахабалар ушундай амал кылган. Андыктан ар бир мусулман убактысын текке кетирбей, үйүндө жүрөбү, тала түстө жүрөбү, жумушта жүрөбү, оозун зикир менен толтуруп, дайыма зикир кылганга өзүн көндүрүш керек. Зикир кылсын, истигфар кылсын, Алла таала мактасын.
көрүңүздөрбү? Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Бул жерде мына тахлил дагы бар, тахмид дагы бар, такбир дагы үчөөтөн камтылып атат да. Ушуга кошуп истигфар да кылалы, көп кечирим сурайлы. Кыскасы Аллах тааланы тилден түшүрбөйлү. Куран окуйлу, мына көп Куран окуйлу. Ушул айда окусак сообу канча эселеп артылгын билет. Садака берели. Кимдин мүмкүнчүлүгү болгон болсо, аз акча болсо дагы 50 сом болобу, 100 сом болобу, муктаж адамдарга садака берсек, мунун да артыкчылыгы аябай чоң. Ушул күндөрү талыкпай тилек кылып, дуа кылып, Алла таалага дуа менен сыйыналы. Өзүбүз үчүн, бүт туугандарыбыз үчүн, бала чака, ата энебиз үчүн, жалпы мусулмандарыбыз үчүн, достор үчүн дуа кылып тилек тилеп. Кыскасы эмне? Ар бир мусулман колунан келген баардык ибадаттарды аткарганга аракет кылыш керек. Убакытты текке кетирбеш керек. Бул баат эле көз ачып жумганча өтүп кетет. Бекеринен бул 10 күндүн артыкчылыгы шариятыбызда айтылган жок. Ошондуктан Аллах субхана таала ушул 10 күндүк менен касам ичкен Куранда. Вал фажр ва лаяли нашр. Ибн Аббас жана башка адамдар айткандай, ушул Аллах субхана таала фажр убактысы менен анан бул ошо Зулхиджанын алгачкы 10 күндүгү менен касам ичип атат дейт да. Бул деген ошол 10 күндүктүн артыкчылыгын, маанилүүлүгүн билдирип атат да. Аллах субхана таала жөнөкөй махлуктар менен касам иче бербейт. Бир улук болгон, бир мааниге ээ болгон махлуктар менен касам ичет. Ошондуктан урматтуу туугандарым, айтарым силерге ушул күндү текке кетирбей жакшылап пайдаланалы. Ким кененирээк таанышам деген болсо, мына ислам жолуна буга чейинки болгон сабактар, аалымдардын айткандары, Зулхиджа жөнүндөгү артыкчылыктар, андагы сооп иштери жөнүндөгү жазылган макалалар, жазылган сабактар бар. Ошолордон угуп кененирээк дагы пайдалансаңыздар болот. Болгону биздин азыр айтып аткан нерсебиз ушу бири-бирибизди үндөп эстетүү катарында. Анткени баары бири-бирибизге насаат кылып эстетип коюу бул мусулмандын жакшы сыпатынан. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берип, ушул күндөрү жакшы амал кылууну насип кылсын.